президенттің жарлығы бар эле. 2023-те баягы декабрда реформалар боюнча. Мына негизги кант шарын айтайын деп атам да, кант шарын. Госумушту өткөрүп берип атат. Почти 3 миллиардка жакын. Ошонун ичинде аткаминерлер баягы бийликте көп жылдан бери жүргөн адамдардын да окаттары бар. Өткөрүп берип атышат. Госумуштуга кол коюп берип атат. Аким кол коюп атат. Ушу бүгүнкү күндө ушу мэр тырышып, кимдин кызыкчылыгын колдоп атат. Анан сизден суранарым. Ушу мэрге барып айтып койгулачы. Жакынкы 20 жылда бүгүнкү бийлик кетпейт деп айтып койгулачы. Эч кимден коркпой, күтпөсүн. Анан кийин мындай да, бул губернатор иштейби биздин чүйдүн губернатору? Ушуну да бир губернатор иштей албаса бир МВДге алып барып, замбы бирдеме кылып койгула да, ушу чүйгө да бир чын ысыгата чүй жүдөп калды. Мындай да, бүгүн ушундай жолдун баары салынып атат, укмуштай болуп атат. Кээде ойлоп атам, ушу ортодо тоскоолдук кылып атат, элди каалап атат. Элге президент кылганы баары жагып атат. Ортодо ушул bir проблемалар болот. Ана мына Ысыгата району. Бу 6-чы аким келди. 5-чи аким. 6-чы биринчи замы келди. Кээ бир айыл өкмөттөн 6 айыл өкмөттөн келди менин депутат болгондон бери. Кээ бир айыл өкмөттөр 1 сутка, 2 сутка иштеген айыл өкмөттөр бар. Ошондуктан ушу суранарым, бүгүнкү келген акимчи, эл айтып атат, бир более-менее жакшы аким дейт да. Ушуну алып кетпей коет, кармап тургулачы. Суранарым, ушу реформалардын баарын бүтүрүп алайлы. Ошол үчүн силерден суранарым, ушум Кант шаарында башка айыл өкмөттө жанагы объекттерди кабыл алып катташыш керек. Анда эмне бар? Кайра баары сатылып кетет. Суранарым сизден. Рахмат.